Алтын калем адабий сыйлыгынын ээси Топчугүл Шайдулаеванын Балакана деп аталган жаңы китеби жарык көрдү. Балакана китебинде жашоо турмушубуздун түркүн түз көрүнүштөрүн чебер сүрөттөгөн реалист жазуучунун кийинки мезгилдеги жазган аңгемелери топтоштурулган. Автор чыгармаларында замандаштарынын бүгүнкү жашоо тагдырын чалдыруу менен гумандуулук, адамгерчилик жана боорукерлик сыяктуу баалуулуктарын ачып бергенге аракет кылган. Китепте Балакана деген аңгеме бар. Ошончо мен Балакана деп атадым. Балакана деген эмне өзү? Суроо жаратышы мүмкүн. Бул ошол түйүлдүктүн ошо жаралып чоңойгон жери, эненин жүрөк астындагы бала чоңойгон жер мен Балакана деп атадым. Бул аңгемеде ошо бир эненин да бир аянычтуу тагдыры сүрөттөлөт. Бул китепти мен акыркы 5 жылда жаздым. Акыркы 5 жылда жазган аңгемелерим кирди бул китепке. Негизи мен кыз келиндер жөнүндө, алардын бүгүнкү жашоосу, тагдыры, кыялдары, тилектери, кайгысы, сүйүүсү ошолорду мен андай чалдырганга аракет кылдым. Белгилей кетсек, автордун буга чейин Жан Шерек, Акыл Касас, Кызыл Өрүк, Всему свое время аталышындагы көркөм адабий жыйнактары жарык көргөн. Топчугүлдүн башка жазуучулардан өзгөчөлүгү кыска так жазат. Анан кийин ошондо адамдын мүнөзүн, эң негизгиси турмуштун кайнап турган өзөгүн алат да, ошондуктан бул стилист жазуучу. Анан бул тубаса ойчул, анан тубаса таланттуу адам да. Анан мурун Жан Шерик деген китеби чыкты, азыр мына Балакана деген китеби чыгып атат. Ушунда окуган адамдар чоң курсант болуу менен окуйт да, анткени ошо өзүнүн жан дүйнөсүн, өзүнүн кыялын, турмуштук, улуттук өзгөчөлүктөрдү көрөт. Ошо стилист катары ушулардын баарын так ачып берген да. Мисалы дүйнөлүк адабияттан Топчугүлгө үндөш ким десе, мен орус адабиятынан Шукшин деп айтмакмын. Топчугүл кыргыз адабиятынын Шукшини. Китептин бет ачарына өлкөнүн атактуу жазуучулары, окумуштуулар жана күйөрмандары келген. Элнура Кайнарбек кызы, Данияр Амантур уулу, Замана студиясы.